мамлекеттик кызматтан тажрыйбабыз болуш керек. Төрөтканада чуркап жүрө бербестен. Ошол эле төрөтканада күнү түнү жүгүрүп, коррупция менен күрөшүп. Урматтуу Улук мырза, мен сизге мындай айтат элем да. Маселен, Медер Кубанович, сөз кылалы. Сиз окуйлу деп атасыз. Жумуштаңыз. Сиз азыр сөзүңүз. Эрки жагында жүрүп, Жолдош Медер Кубанович, сиз мага экзаменде отурамбы, сиз мыйзам долбоорун демилгетсиз. Биз мыйзамга өзүбүз. Урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер, биз жогоруда белгиленгендей, парламенттик изилдөө жана мыйзамдардын таасирин талдоо институтун түзөлү. Бул бизге аброй алып келет, биздин функциябызды дагы да жеңилдетип берет. Жыйынтыктап айтканда, заводубуздан мыйзамдын сапатын кепилдеген илимий лабораторияга айлантышыбыз керек. Эл бизден сан эмес, адилеттүү жана иштеген мыйзамдарды күтүп жатат. Чоң рахмат. Сунушуңузду жазуу түрүндө берип коюңуз, карап чыгабыз. Сөз Дастан Далбаевдин алдын азыр 1-2 минут Медер Кубанович. Саламатсыздарбы, урматтуу агайым туугандар, урматтуу мекендештер. Жогорку кеңешке катардагы депутаттыктан ишеним көрсөтүп, сиздер ушул жерге шайлап бердиңиздер. Эр жигиттин ичине эр токум ат батат дейт. Тем более мамлекеттик кызматтан чоң тажрыйбасы бар адамдар билет. Жетекчилик кызмат бул сабырдуулукка чакырат, кенендикке чакырат. Катардагы депутат болсок, айта турган сөздөрүбүз абдан көп болот эле. Улук мырзанын мына аталган сунушун мен эң туура деп ойлойм. Чынында жогорку кеңеш мыйзамдарды жөн эле кабыл албастан алардын аткарылышын көзөмөлдөшүбүз керек. Аны көзөмөлдөш үчүн биз депутаттар эң башта билимдүү болушубуз керек. Мамлекеттик кызматтан тажрыйбабыз болуш керек. Төрөтканада чуркап жүрө бербестен. Ошон үчүн урматтуу туугандар, жетекчилик кызмат бул сабырдуулукка чакырат экен. Кыргызда жакшы сөз бар. Эр жигиттин ичине эр токум ат батат дейт. Көтөрүмдүү бололу, ар бир айтылган сын пикирлерди кабыл алабыз, бийик болобуз. Биздин максат бир гана. Жогорку кеңеш үзгүлтүксүз, эффективдүү иш алып барышы керек. Мален Абдрахманович, сөз бергениңизге рахмат. Кесиптештер, Медер Кубанович абдан жакшы белгилеп кетти. Сүзмөдөй сүзүлүп, сүйлөсөмбү, сүйлөбөсөмбү, же бир мамлекеттик кызматта Кыргызстанда жападан жалгыз мен гана билимдүүмүн, мен гана кыйынмын, менен башканын баары келесоо акмак деп башканы өзүнөн башканын баарын тоготпогон мамлекеттик кызматкерлер жөнүндө дагы биз белгилеп коюшубуз керек. Анткени алар канчалык эмгек жасады, алар канчалык иш алып барды, анын баарын коом Кыргызстан күбө болуп турат. Ошон үчүн ар бир мамлекеттик кызматкер, анын ичинде өзгөчө депутаттар, жоопкерчиликтүү кызматта отурган өкүлдөр, бул ар бирибиз ошону сезишибиз керек. Ошол эле төрөтканада күнү түнү жүгүрүп, коррупция менен күрөшүп, ошол эртеңки балдардын келечегин, эртеңки биздин урпагыбыздын укум тукумун таза, адилеттүүлүк менен төрөлүп Кыргызстанга салым кошсун деген кызматты дагы, мээнетти дагы эл Кыргызстан баалай билет. Аны эсибизден чыгарбайлы. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Бизде депутаттардын этикасы, кодекси бар. Ошондой эле регламентте, башка мыйзамдарда да бар. Ошону эстен чыгарбасаңыздар. Прекурсорлорду кыянат пайдалануу деп жазып атасыздар да. Бул кадимки зат сыяктуу көрсөтүп, ичип, жей тургандагыдай түшүнүп кетип атабы? Кандай түшүнүксө болот муну? Прекурсорлор деген өзү эмне экенин сиз таанышып көрдүңүзбү? Ооба. Эмне экен? Бул Окубастан айтып бересиз мындай, таанышсаңыз. Медер Кубанович, бул жерде мен сизге экзамен берип аткан же экзаменде отурган жокмун да. Сиз суроо берип атасыз, мен да сизге суроо берип атам да. Прекурсорлор деген бул сөз, бул ичип жей турган зат эмес. Бул өндүрүштө колдоно турган, өндүрүштө пайдалана турган, сатууда, сатып алууда, жүгүртүүдө деген мааниде колдонулуучу түшүнүк бул. Ошон үчүн бул жерге мен конкретно айтып атам. Сиздер берип атасыздар, буну прекурсорлорду кыянат ашыкча пайдалануу деп атат. Буну ичеби, жейби дегендей түшүнүп кетип атпайбы? Мен сизге дагы бир кайталап коюуга туура келип атат. Өйдө да айтылгандай, кээ бир адамдар тилекке каршы наркоман болуп калат. Ошолорду
прекурсор, алардын аналогтары, сильнодействующие веществолар менен уже жизнь поддерживается. Человек стал наркоманом, обратного пути назад нету. Ошолорду ашыкча колдонбоо процедурасы көрсөтүлгөн. Бул ЖПКда кадимки субъект кыянаттык үчүн, мисалы үчүн спирт ичимдиктерин, баңгизат каражаттарын, психотроптук заттар же алардын аналогдорун кыянат пайдалануу деп чектөөгө деп мындай туура аныктаманы түшүнүктүү бериш керек. Анткени сиз жогоруда белгилеп атпайсызбы, юридикада бул бир үтүр дагы чоң мааниси, ролу бар. Өзгөртөт деп. Бул жерде ошо сөзүңүзгө жараша сиз конкреттүү даана юридикалык. Сиз кайсы беренен айтып атасыз, улук мырза, айтсаңыз? Прекурсорлорду кыянат ашыкча пайдалануу. Беренен айтсаңыз сиз. Берене, кайсы берене? Мен ЖПК 290-291-де конкретно көрсөтүлгөн. Гражданский процессуальный кодекс ошону айтып атасызбы? Ооба. Канчанчы беренени? 290-291-ди караңыз. Так. Ошо жеринде эмнеси маселе жаратып атат? Эмнеси маселе жаратып атат? Бүгүн 290-291 беренеде субъектлердин жүрүм туруму спирт ичимдиктеринин же баңги заттарынын кыянат пайдалануу болуп келген буга чейин. А сиздер буга прекурсорлорду кыянат ашыкча пайдалануу деп жазып өзгөртүп атасыздар азыркыда. Бул жерден айтып атам мен ошого. Бул жерге так аныктаманы туура түшүнүктүү киргизип коюш керек деп сунуш берип атам. Улук мырза, биздин пикирибизче сунуштар эң туура эле. Болгону наркотические вещества дегенди мы даем более обширное понятие. Сильно действующие вещества, наркотические средства, прям жирным шрифтом. Мы затрагиваем лишь статью 290 и 291, в котором предлагаем исключительно исчерпывающую правовую среду. На наш взгляд, никаких вопросов нету. Но вы можете воспользоваться своим правом. В законе Кыргызской Республики о регламенте Жогорку Кеңеши есть норма, где вы по истечению 10 дней с момента принятия после первого чтения в письменном виде можете изложить. Мы всегда открыты к диалогу, и мы с вами обсудим. Но на наш взгляд, мы это рассмотрели. До того, как мы это рассматривали, ряд заключений было дано со стороны Кабмина, соответствующих министерств и ведомств, аппарата, экспертных служб Жогорку Кеңеши. И все в один голос утверждают, что никаких противоречий нет. Рахмат. Анан дагы бир сунуш, экинчи окууда дагы деталдуу карайбыз. Сунушубузду беребиз. Жогоруда сиз белгилегендей, мыйзамдуу укуктарыбызды өзүбүздүн регламентте көрсөткөн ыйгарым укуктарыбызды жакшы билебиз. Ал боюнча дагы өзүбүздүн ишибизде комитетте алып барабыз, палатада суроолорубузду даярдайбыз. Дагы бир жагдай, бул жакта маалыматта негиздемеде берип атасыздар да, экинчи пунктта. Жак, үй бүлө кодекси жана башка жөнүндө сөз болот, бирок долбоордо актыларга өзгөртүүлөр жок. Неге? Маалыматта берип атасыздар, ал Эмнелерге өзгөртүүлөр жок экен дейсиз? үй бүлө кодексине Кандай жок? Турбайбы өзгөртүү? Закон о детях, закон о рекламе, гражданский процессуальный кодекске киргизип атпайлыкпы өзгөртүүлөрдү? Бул жерде эч кандай социалдык, экономикалык, укуктук кесепет келтирилбейт деп толук ноль таасир менен берип атасыздар да. Ооба. И Ноль көрсөткүчтү берип атасыздар. Сиз мыйзамдын маңызына караңыз да. Это справка обоснования, в которой инициатор проекта закона дает широкую формулировку и широкое описание, для чего этот закон предусматривается. Сиз маселенин тоготер, маңыздуу жеринде закон о детях, закон о рекламе, гражданский процессуальный кодекс, соответствующие статьи. Ошонун алкагында сөз кылсак абдан туура болот эле. Бул жерде ноль көрсөткүч менен берип атасыздар, бирок бул реалдуу эмес деп атам. Анткени соттук, эмгек, жарнама, практикалык сөзсүз, аларга сөзсүз таасир тиет ал жерде. Бул жакта ноль көрсөткүч деп маалыматта берип атат. Ошону эле белгилеп атам мен. Ноль көрсөткүчтү эмне берип атты? Келиңизчи, көрөлүчү. Мен үчүн да кызык болуп атат. Ошону жакшы көрүп койсоңуз жакшы болот экен. Так, айтсаңыз кое туруңуз. Азыр кайсы жеринде турат ноль көрсөткүч деп? Кайсы жеринде? Маалымат негиздеме.
Он маалымат негиздеме эки чоң форматта Times New Roman'дын 14-чү шрифти менен жазылган. Так жерин көрсөтүп коюңузчу. Кай жери? Баяндоо бөлүгүндөгү же социалдык, экономикалык, укуктук коргоочулук экспертизалары боюнча. Анда мыйзам долбооруңуз менен жакшы таанышып коюңуз. 3-чү мен ачсаңыз, маалыматтын 3-чү бөлүгүн. Ачтым. Ошону окуңуз анда. Мен сиз айткандай экзамда эмесмин окуй турганда, сиз өзүңүздүн пикириңизди айтпайсызбы, анан ошого жараша жооп берейин. Же мугалим болуп калдыңызбы? Урматтуу Улук мырза, мен сизге мындай айтат элем да. Маселенин Медер Кубанычевич, сөз кылалы. Сиз окуйлу деп атасыз. Жомуштаңыз. Сиз азыр сөзүңүз эрки жагында жүрүп, Жолдош Медер Кубанычевич, сиз мага экзаменде отурамбы, сиз мыйзам долбоорун демилгетчисиз. Биз мыйзамга өзүбүздүн сунуштууларыбызды беребиз деп атабыз. Жерге популизмдин кереги жок. Популизмди сиз кылып атасыз. Бири-бириңизге сөз бериңиздер. Медер Кубанычевич, бул жерде популисттикти сиз кылып атасыз. Мен конкреттүү факты менен айтып атам. Дагы бир жолу айтам. Келиңиз окуйлу деп атабыз. Туурабы? Ачып окуңуз анда, окубасаңыз, анда окуңуз. Ну, сиз окуп бериңиз эми. Жок, окуйлу дебедиңизби? Мына коллегалар отуруп атат бул жерде. Окуйлу дедиңиз. Окубайсызбы анда? Өзүңүздүн алып келген маалыматыңызды окуңуз деп атам. Ошону Урматтуу Гүлкан Сакеновна, мен сунуш киргизет элем. Маселенин того тер жерин кылсак, куру блогерликти тыштасак, бул жер жогорку трибуна. Мыйзамдын алкагында сүйлөсөк, ийне жибине болор болбос мааниге эмес маселелер менен дешевый упай топтобузу. Маселелер барбы? Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга ылайык 10 күн аралыкта биринчи окуудан кийин кат түрүндө бериңиз. Биздин эшиктер дайыма ачык. Сиз менен күнгөй тескей отуруп, макулдашып, бир пикирге келгенге биз ар дайым кызыктарбыз. Кат түрүндө кайрылыңыз, биз всегда открыты. Медер Кубанычевич, бул жерде бири-бирибиздин намысыбызга шек келтирбейли. Макул көрсөңүз. Мен биринчиден блогер болсом дагы бүгүн элдин өкүлүмүн. Сизде кандай укук болсо, менде ошондой укук бар. Мен дагы бир жолу эскертем сизге. Өзүңүздүн ыйгарым укуктан чыкпаңыз. Экинчиден, Мыйзам талкууланып мыйзам долбоорунда, мыйзам долбоору боюнча сүйлөшөчү азыр эми. Мыйзам долбоору боюнча бири-бириңерге суроо бергиле. Бири-бириңерге комитеттен эми мен Медер Кубанычевич, сиздин сөзүңүзгө карата жооп берип атам мен сизге. Мындай популисттик түшүнүктөн алыстап, келиңиз этикадан чыкпайлы. Жолдош Медер Кубанычевич, мен сизге конкреттүү суроо берип атам. Азыр маалымат жөнүндө түшүнүк алайын. Маалыматты окуйын дедиңиз. Келиңиз окуйлу дедиңиз, өзүңүз айтып атасыз. Анда окуңуз дедим маалымат. Маалыматта чөткө жазылып турат. 3-чү бөлүгүндө. Бул жерде жазып атат. Ошол жерде көрсөткүчтөр эч кандай таасирлер 0 деп атат. Ошону айтып атам мен. Ошондо мыйзам долбоорунун автору катары келгенден кийин мага бул жерде юридикалык жанагындай маселени катуу белгилеп атасыз үтүрүү точкасына чейин. Бирок өзүңүздүн ошол алып келген мыйзам долбооруңузду окуп коюңуз деген эле сөздү айтып атам. Бул жерде көрсөткүч 0 деп атат. Кантип таасир этпейт? Таасир этет. Төмөнкү жагдайларда, төмөнкү факторлорго таасир этет деп мен сунушумду айтып атам. Ошону эле эске алып койгула деп атам. Бул жерде эч кандай маселе жаратыштын кереги жок. болду. Рахмат. Урматтуу туугандар, эми бири-бирибизге эскертүү бербесек, арабызда прокурор жок болсо керек. А биз в роли подсудимого эмеспиз соттук процессте. Давайте все в рамках юридических норм, процедур, указанных в регламенте Жогорку Кеңеши. Наши двери всегда открыты. Улук мырза, келиңиз, сүйлөшөлү. Мыйзамдын демилгечиси катары Медер мырза, сиз биринчи, экинчи